Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, БКМ бюджет 2018 тайпасынын студенти Тойчибекова Гүлсина Тойчибековна. Информатика предмети окутуучу Омаралиева Канике Кекебаевна. Тема эйимдин аппараттык каражаттарынан даярдалган өз алдынча ишим. Темасы компьютердин аппараттык жабдылышы. Сабактын максаты компьютердин аппараттык жабдылышы жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Системалык биримдиктин ички түзүлүшү менен кеңири таанышасыңар. Компьютердин кубаттуулугун, мүнөздөөгчү негизги түзүлүштөр жана алардын параметрин аныктайсыңар. Компьютердин негизги бөлүктөрү: монитор, системалык блок, клавиатура, чычкан. Системалык блоктун ички түзүлүшү. Системалык биримдик. Системалык блок. Персоналдык негизги блогу системалык блок. Ал ички жана сырткы түзүлүштөрү болуп экиге бөлүнөт. Энелик такта. Энелик такта системалык блогунда системалык плата, башкы плата болуп саналат. Анда эң маанилүү микросхемалар, процессор жана ички эс жайгашкан. Дисковод. Дисковод аз колдонулуп баратса дагы компьютерлерде бар, жок дегенде Windows оперативдик системасын орнотуп алууга жардам берет. Камсыздоо блогу. Камсыздоо блогу айтылган түзүлүштөрдү электр энергиясы менен камсыздап турат. Микропроцессор. Микропроцессор атайын технология жардамында кристалл кремнийден жасалып, жалпы аянты 3 см квадратка чейин болот. Винция. Винтердин түрлөрү. Оперативдүү эс. Убакыт берилген моментинде процессордо иштелип жаткан маалыматтарды программаларын сактоочу электрондук эс. Оперативдүү эсте маалымат убактылуу сакталат жана электр энергиясына көз каранды. Шлейф жана переходниктер. Муздатуу системасы компьютердин ички түзүлүштөрүн муздатып туруучу желдеткичтер жана радиаторлор. Үн картасы. Бул карта компьютердин үндөрүн үн чыгаруучу түзүлүштөргө жана колонкаларга берет. Видеокарта. Аны графикалык карта, графикалык желдеткич деп дагы аташат. Ал монитор экранынын сүрөтүн көрсөтүлүүсүн камсыздайт. Персоналдык компьютердин курамы, сырткы түзүлүштөр. Компьютердин негизги бөлүгү системалык блок. Ал өзүндө процессорду, оперативдүү эс тутумун, катуу эс, электр энергия блогун камсыздайт. Монитор. Символдук жана графикалык информацияларды чагылдырууга арналган түзүлүш. Клавиатура. Киргизүүнүн стандарттык түзүлүшү болуп, персоналдык компьютерлерге алфавиттик, цифралык информацияны киргизүүдө, системалык жана колдонмо программалардын ишин башкарууда жардам берет. Чычкан. Чычкан көрсөткүчтүк курсорду башкаруу үчүн колдонулган атайын түзүлүш. Колонкалар. Негизинен компьютердин үндөрүн чыгарууга керектелет. Аны менен музыка угуп, кино көрүп, оюн ойногону болот. Принтер, сканер. Функционалдуу түзүлүш. Принтер менен сканер документтерди басып, сканерден көрсөтсө болот. Кошумча маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Флеш памяты. Биринчи жолу флеш памяты 1984 жылы Toshiba компаниясында иштелип чыккан. Бул түзүлүш акыркы мезгилде чыгарылуучу компьютерлердин бирден бир ажырагыс бөлүгү катары болуп калды. Компакт диск. Информатика термини биринчи жолу 60-жылдарда Францияда пайда болгон. АКШда да билим болсо аны аналог катары компьютердик билим деп таанышат. Негизги параметрлери: процессор жана оперативдүү эстин модели, сабакты бышыктоо. Билимиңиздерди текшерип көрүң. Суроо-жооп иретинде. Мен бул бышыктоого бир нече суроолорду жана табышмактарды камтыгам. Анда эмесе ошолорго көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Биринчи, информацияны алтын тилинен которгондо эмнени түшүндүрөт? Кана ойлонобуз. Албетте, бул эсептөө дегенди түшүндүрөт. Тест. Чыгарылган сүрөттөрдү кайсы түзүлүш жардамы менен компьютерге киргизебиз? Албетте, бул сканер. Монитор кайсы түзүлүшкө кирет?
Албетте, бул киргизүүчү түзүлүш. Компьютердин негизги бөлүктөрүнө кайсылар кирет? Туура жообун танда. Албетте, булар биринчи жолу информатика термини канчанчы жылы кайсы жакта колдонула баштаган? 60-жылы Францияда. Windows операциялык система кандай программанын түрүнө кирет? Системалык программанын түрүнө кирет. Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөргө төмөнкүлөрдүн кайсынысы кирет? Принтер, монитор, үн колонкалары кирет. Табышмак. Дисплей менен боломун, атка кономун. Клавиатура берсе команда көрсөтүп аны коёмун. Бул монитор. Манжаларга гимнастика. Бул деген физкультура. Колубузду ойнотчу. Бул деген клавиатура. Ушуну менен сабагымды жыйынтыктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.